Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, Маданият жүзүү программабыздын бүгүнкү мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирлан Исманбеков болмокчу. Саламатсызбы, Темирлан агай, ден соолугуңуз жакшыбы? Анан сиз эми ушу 20 жылдан бери жетекчи болуп келесиз да. Улам бир театрдын директору болуп эле айланып эле келатасыз. Азыр учурда Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын директору болуп келдиңиз. Ушу ден соолугуңузга байланыштуу. Эмне себептен келип калдыңыз? Ушунчалык эле оорудуңузбу? Ушу нарын элин дагы аябай мындай сүймөнчүктүү. Ушу актерлорунун агайын айландыңыз окшойт. Анткени социалдык барактардан көрүп аттык сиз тууралуу айткан пикирлерин. Рахмат. Эми ошондой болуп калды. Ошо нарын театры, нарын жери бул касиеттүү жерлерибиздин бири да. Нарындын эли ушунчалык таза, теңир тоодой бийик эл, таза эл. Илгери Сайыз убагында 10 мыкты театрдын бири болгон. Нарын театры деп да, залкарлар иштеп кеткен жер да, ал жер өтө касиеттүү жер да. Мен ал жерде 2,5 жылдан ашык иштедим. Мен иштей бермекмин. Мен ошол театрды аябай сүйүп калгам, ошол элди, ошол жерди ушунчалык жакшы көрүп сүйүп калдым. Анан айла жок, мына бул возраст келип калды, мына 60тан өтүп калдым. Анан ал жерде аба бийиктик кылат экен. Төрөлү ошол жерде чоңоюп, ошол жерде жанагындай бир 50дөн өткөндөн кийин кан басымы көтөрүлгөн адамдар бар экен да. Кээде ошол өзүнүн жеринде туруп анан Бишкекке көчүп келгендер бар экен. Биздин тааныштар бар. Ай Темике, биз деген аякта монтип көчүп келгенбиз деп. Ооруп келип текшерилгенде алар айтышты, аякка жашаганга болбойт сизге. Бишкекке келишиңиз керек. Анан заключение чыгарып беришти. Ошону анан биздин министрликке алып барып бергем. Анан ошол себептен келип калдым да. Болбосо эгер оору болбосо мен ал жерде дагы колдон келсе иштей берсем сон эле болмок да. Мен деле азыр ичим ачышат ошол жактан кетип калганыма. Коллектив аябай ынтымакка келип, жолун таап, ошол жерде жалпы эл менен сөз тил табышып, бүт мектептер менен, вуздар, окуу жайлары менен тил табышып, мындайча айтканда жалпы студент, окуучулар эл театрга агылып келе баштаган болчу да. Аябай сонун болуп калганда ошол жер маданияттуу эс алуу, маданияттын очогу болуп калган. Жада калса ошо түн ичинде ата энелерди карасаңыз, ошо кичинекей балдарды эстолуш театрдын алдында басып жүрүшөт, сүрөткө түшүшөт. Мындайча айтканда ошол нарын шаарындагы маданий борборго айланып калган болчу да. Ооба. Сөзүңүз каралжы. Ошол эле учурда сиз жекеле директор болбостон, анын ошо чармачылык жагынан көнчүсү баягы иши менен белгиленет эмеспи? Ансарындай чарба жагын эле эмес. Туура. Жакшы директор, аны менеджер да болуш керек го. Ал жагында алдым деп айтып атасыз. Анан чармачылык жагында ошо маң спектакль Султан Раевдин. Ошону эл аралык деңгээлде көтөрүлүп, жылдын мыкты ошо эркектин ролун мыкты аткарган ролдорду алып келдиңиз. Бул спектакльди ким сиздерге ошо кеп кеңешин берди? Эмне себептен ушуну тандап алдыңар? Эң туура. Сен абдан туура айтасың. Мен нарынга барганда бияктан министрибиз ал убакта Түгөлбай Казаков эле. Бир күнү мына Дарагыре деген фильм тартылып калды. Ошону тартылып бүтүп анан жаңы эле келгем шаарга, Кочкордо жүрүп. Анан ошо Түгөлбай агай чакырып атат деди. Анан келсем, ал киши айтып калды: "Темирлан, нарын театрына кандайсың, бара аласыңбы?" депчи. Анан мен айттым, барайын дедим. Ал жерде де театр бар, ал жерде де эл бар, ал жерде де коллектив бар. Биз патриот болушубуз керек. Шаарда отуруп алып эле эмете берген болбойт. Мейли, возраст келип калды, бирок барайын, көтөрөйүн десем, анан агай сүйүнүп кетти аябай. Анда эле приказ чыгарып анан барым. Анан ал эмелерге чыгып кетти. Ошо нарын театрына барды деп жанагы соц баракчалардан, тияктардан чыгып кетти. Анан ошол убакта Султан Раев Лондондо жүргөн экен. Анан ал окуп калыптыр менин нарынга которулганымды. Ошол жерден эле ал мага чалды. Мен Лондондон чалып атам: "Темирлан, досум, молодец, азаматсың. Сен нарынга макул болгон турбайсыңбы? Азамат, сен патриот турбайсыңбы? Бала чаканы баарын таштап коюп, тетияктагы катаал шарты бар нарынга кеткениңе мен ыраазымын, досум. Темирлан, эми сен ошол жакта эмет, мен жакында келем. Менде бир сонун спектакль бар, ошону баштайбыз" деп калды. Барар менен ошол чоң спектакль менен театрды көтөрүп кетели деди да. Анан мен ага чейин жана ремонт иштери, тияк баяктар менен алек болдум. Баары репертуарларын баарын көрдүм. Тигинтиптен Султан Раев келип калгандан кийин эле анан экөөбүз анан спектакль бар, анан ошондон баштадык, биринчи баштадык. Баштаганда эле баягы дүң деп кетти да. Бул эми жалпы адамзаттын тагдырын ойлогон. Философиясы ушунчалык терең, татаал,
Мындайча айтканда жер жүзүндө адамдардын жан дүйнөсүнүн бузулуп баратканы, аң сезимдин бузулуп баратканы, деңгээлдин түшүп баратканы, жалпы адамзатка болгон кыйкырыктарда маңкурт болбогула деген. Мисалы Чыңгыз агабыздын жанагы Кылым карытары бир күн романынын негизинде ошо Султан Раев өзүнүн театралдык инверсиясын жазды да. Анан Кудай жалга ошо декорациясы, костюмдары, свет, музыка бүт баары төп келишип калды. Кийин бизде мына Лондондо өтүп тура турган бүткүл дүйнөлүк театралдык фестивалда мына Султан Акимович көп барат ал жака, көп катышат спектакльдерине. Ошол жактан бир режиссер келип аны атайын көрдү. Анан ошол айтып атпайбы, биздин ошо дүйнөлүк театралдык фестивалдын аброюн көтөрө турган, даңазалай турган спектакльге бул сөзсүз барыш керек деп. Анан ошол жерде мен жана Эдигейдин ролун Султан өзү берди. Темирлан ошону сен өзүң ойнойсуң деп. Мейилде ойноп, анан ошол Казакстанда мыкты эркектин ролу үчүн деп алдым. Бишкекте өткөн театралдык фестивалда экинчи жолу ошону жеңип алдым да. Муратбек Рыскулов, Сабира Гүмишалиева, Искендер Рыскуловдардын ошо юбилейине арналган чоң театралдык фестивалда анан гран-прини алдык да. Анан ушуну менен эле Ташкентте анан биринчи жолу ошо 30 жылдан кийин биздин театр барды да. Ташкентке Мукими театрына бардык. Анан ошо сахнага чыгып анан министр айтты да, мынакей дейт, кичинекей область дейт. Үйрөнгүлө деп койду да. Кандай чыгарма алыш керек, кантип коюш керек, кантип ойнош керек, кантип декорация, кантип музыкасын жазыш керек, мына үйрөнгүлө деп койду. Силерге дем күч берген турбайбы? Ооба да, анан кайсы жердин кулуну болосуз дегендей. Анан ата энеңиз, бир туугандарыңыз тууралуу айтып берсеңиз, үйдүн канчанчы баласы элеңиз? Үйдө эң улуусу менмин, үйдүн аксакалы балдардын. Мен атам, апам, атам ошол айылда көп жыл өзү профессор, агроном, башкарма болгон киши. Ал убакта башкарма деп койчу эмес беле илгери. Апам болсо ошо бала чаганы чоңойту. Биз 9 бир тууган элек да. Менден улуу эжем болгон экен, ал кичинекей кезинде эле каза болуп калган экен. Анан ошо эң улуусу мен болдум. Булар ошо бизди кагып, силкип, урушкан жок да. Атам, апам булар өздөрүнүн баскан турганы, кылган иши менен гана бизди тарбиялап койду да. Ушундай адамдар да. Апабыз өтө ак сөөк киши. Аларга бир жаман сөз айтпай, акырын сүйлөп, анан апамдын кылган ишин, күжүрмөндүгүн көрүп эле биз ошондон көп тарбия алдык да. Атам баягы башкарма болуп, чарбанын иштери көп болгон соң эртең менен кетет, кечинде келет. Өзү бапыраңдаган, өтө ак көңүл, таза киши болчу аябай. Көчөдөн өтүп бараткан, тааныбаган киши болсо да, ай кел, чай ич деп эле чакыра берген киши болчу да. Ошондой сонун кишилер эле. Ошо биздин үй бүлөдөн ошо искусствого аралашкан мен эле болдум да. Бирок менин инилерим куудулданып, алар сүйлөгөндө боорду эзип коет. Мисалы мен аларчалык күлдүрө албайм да. Мен куудулданып сүйлөйүн десем эле баары мостоюп калат да. Жарашпайт да, мага таптагыр күлдүрө албайм. Мага айтат сиз эми чоң артистсиз, сиз унчукпай эле отуруңуз депчи. Ана эле жок отурам, берки инилерим сүйлөгөндө баягы сөздөн сөз таап отуруп боор десип коюшат. Анан эл айта берет, Темирлан артист болбой эле инелер артист болсо болмок экен дейшип. Токтогул районунун Белалды айыл өкмөтү деп коет, илгери Кетмен Төбө совхоз деп койчу. Совет совхоз деп аталды. Анан ошол жерде Белалды, Сары Сөгөт, анан Коргон, Булак. Биз ошо Булак деген айылданбыз да. Ошол айылдагы Булак деген бизде сонун булак чыгат, аябай мөлтүрөгөн. Ошонун атынан Коргон же Булак деп аталып калганда ошол жерден болобуз. Атам өтүп кетти, апам азыр бир 84-85-терге келип калды. Апам күйлү күчтүү. Менин бир туугандарым дагы ушу чыгармачылыкка жакын, куудуулар да айтып аттыңыз. Анан кимден ген аркылуу жукту дейсиз? Атаңыз ушу чыгармачылыкка жакынбы же апаңыз? Атам дагы өзү тамашакөй, апам дагы аябай тамашакөй. Анан экөө тең ырдашат. Атам дагы ырдаганда тимеле катыра ырдачу. Анан атам болгону эме жаган бүтүп калды, селхоздон жана агрономия. Апам болсо баягы үйдө отуруп калды бала чага менен. Ошондой отуруп калды. Анан ошолордон келген болуш керек деп ойлойм да, атам менен апам. Анткени булар жана өздөрүнчө илгери баягы кошуна колоңдор келип отуруп калганда анан ырдап калышчу да, эжелер, апалар ырдап, ошондо атамдын ырдаганын угуп калчумун. Укмуш ырдачу, кубул жутуп. Анан апам да сонун ырдачу да. Анан ошондон өткөн болуш керек. Учурунда артист болуу десе эле ата энелери көбүнчөсү так секирип эле болбо деген сөздөрдү айтылганда, ушу көп чыгармачыл адамдардын ушу берген интервьюларында ушундай айтып келишет. Ансарындай сиз эмне себептен бул кесипти тандап калдыңыз? Ким түрткү болду? 74-жылы мен мектепти бүтүп, атам алып барып селхозго өткөрдү. Сельхозинститутка зоотехник. Сен зоотехник болосуң бала. Айыл чарбасына керек. Сен айыл чарбасында иштешиң керек деген болуптур деп бардым. 74-75-жылы болуп калды.
Шепкинге набор болуп калды. Высшее театральное училище деп коет. Тапшырып анан мен да тапшырып көрөйүн деп анан тапшырып өтпөй калды. Мен өзүм кичинекеймен эле актер болгум келчү. Мектепте окуп жүргөндө ыр жазчумун. Мектептин жанагы драм кружогу бар болчу. Ошол жерде ролдорду ойношумун. Ошто режилерим бар эле, жезделерим бар эле. Аякка барган Ошто пединститутка тапшырдым дагы. Мусбетовка тапшырып өтүп кеттим. Экинчи курсту бүтүп, үчүнчү курс болуп калды. Ошо 78-жылы Москвага набор болуп калды деди кайра. Анан ошол Ошто, анан мен андан сырткары, студенттен сырткары мен Ошто кечинде барып театрда иштечимин. Бир жолу биз 76-жылы студенттик жаз фестивалы болуп, бир ролду ойноп бардык, анан Оштун өзүнүн элдик театрларынын конкурсу болуп калды, Ош областынын. Айырда дагы биринчи орунду ээледик. Анан Искен агай Калыстар тобунун төрагасы, анан ошол жерде мени көрүп калыптыр. Анан биздин деканга чалып тур, ушунда Осмонбеков деген бала бар экен. Мындай шыгы бар экен, ушуну мага жибергиле деп. Анан декан чакырат. Ушунда Искен агайын чакырып атат, барып жолукту. Анан болуп анан театрга барсам Искен агай күтүп аткан экен. Темирлан, сен жана ролуңдан көрдүм. Бизде жакында эмдиги жылы Москвага набор болот. Сен мына кечкурун келип театрга иштеп тур. Кичине үйрөн тияк бияктардан, анан ошого тапшырасың. Деп анан күндүз окуйм, кечинде келип театрга катышам. Анан жайында каникул убагындаларынан гастролго кетем. Ошончо Москвага набор болуп калды. А дегенде ошол Оштон тапшырып өттүк, анан Фрунзеге келдик. Ал убакта Фрунзе эле да. Анан Фрунзеден анан 10-15 күн жатып, анан айерден тапшырып, анан кайра студент болуп калдым да тияка. Багыңызга да карайсызбы? Искендер спортусунда. Искен ага. Эбепке себеп болуп кетти да бул нерсечи. 27 бала бүткөн жылы биз Көлдөгү азыркы Жантөшө атындагы Ысык Көл драма театрын биринчи жолу биз 83-жылы ачтык. Ысык Көл драма театры деп. Ошолда мына Кыргызбай Осмонов азыр филармониянын директору, Орозбек Айдаров азыр Чүй театрынын директору, Шаршебек Шейшенов азыр телетеатрдын учурдун директору, Рузбек Жумалиев шоумен. Вот ошолор бар, курсташтарыбыз бар, актрисаларыбыз бар. Чогулуп турасыңарбы ушу курсташтар? Чогулуп турабыз, чогулуп, тез чогулуп. Ал убакта дүркүрөдү ал театр. Ошол убакта биздин атактуу режиссер Бообек Ибраев деген, Медербек Назаралиев деген атактуу режиссерлорубуз келди. Залкар педагогдордон тарбия. Эң биринчи жараткан ролуңуз кайсы болду? Ал Москвада дипломдук иш болду. Эң биринчи жараткан ролум классика болуп калды. Жана Бомаршенин Тополоңду күнчө Фигаронун үйлөнүшү деген фильмде, спектакльде граф Альмавива чоң роль тийип алды, граф. Биринчи ролум ошол болду да. Кыйын болду, татаал болду. Анткени чоң классикага кирип кеттик да роль. Көлгө келгенде ошо дипломдук спектакльдерди коюп баштадык. Эң кызыктуу, эң романтикалуу деп эң эстен калган учур болуп эсептелинет эмеспи? Үйдөн жаңы эле уядан учкандан кийин дегендей. Анын үстүндө сиз Кыргызстандан тышкары Орусияга кетиптиз. Эң башыңыздан кандай кызыктуу окуялар өттү? Азим Карасуудан баягы өзгөңгүр үчүн. Кыргызбай болсо алайлык кургатылган эт, сүрсүтүлгөн эт. Апам мен жакшы билчү, керчөнү аябай жакшы көрчүм. Сойгондо эле алып эле куйкалап анан туздап эле беките беришкен апа. Анан баягы каникулдан барганда анан аш кылып жейилдейбиз ошолорду. Анан бир күн анан каникул бүтүп анан Москвага бардык. Анан Азим айтып калды, эми давай Кыргызбай жанагы сүрсүгөн эттен Темирландын керчөсүнөн кошуп мен бир аш кылайын деп анан аш кылып баштады. Кухнябыз общий, студентский. Биз болсо Кыргызбай экөөбүз шакарап кылып атабыз, помидордон алып, майда алып, мурчтан сеп, туздан сеп. Дасторконду жайып койдук, кашыктарды коюп койдук. Азим болсо ашты демдеп койдум. Азыр бир 10 мүнөттөн алып келем дейт. Эми жанагы эттер укмушта, кургатылган эт керчө. Анан Азим кетти, эми бүттү, дем жеп алып келейин деп анан боп-боз болуп кирди кайра. Ой, эмне болду азыр? Плов жок. Ошо бирөөлөр аңдып отурган окшойт, уурдап кетип калыптыр Казан базары менен. Баягы шакарапты жедик, настроение жок. Отурса анан бир казак жигит келип калды. Эмне кылып отурасыңар, бауырларым? Ай, отурабыз. Айтмак белек ашыбызды уурдап бердик. Азыр жүрүңдер, биздикине келип чай ичип чыгыңдар. Курсагыбыз ачка, кой барып чай ичип келет. Анан кирип анан чай ичип баштасак анан баягы казак ар жактан эле казанды көтөрүп бер жакка алып чыкты. Карасак биздин казан. Анан Азим тура калды, анан унчукпай деп койчу. Табактарга салды, алып келип койду. Баягы айтып атат. Акеңи оозу курайын, өткөндө биз плов кылып атсак, түркмендер уурдап кетип калган дейт. Аны көрүп калган, бүгүн алардын пловун биз уурдап алса берет деп койду. Жедик. Эми укмуш болуптур. Тигилер де ойбай, булай болбойт го дейт. Аябай жеп, бүтүп, курсактар тоюп барыбыз тең. Көк чайдан ичип отурган тиги Мейрам Беркип балдарга айтат. Бу казанды калай кыламыз деп. Ордуна алып барып кой, карап тур, эки жакты карап тур, ордуна коюп койду. Анан кийин мен айттым, ай казанды аяк алып барбагыла.
Kazandı bizge veriyor. Nege veremezsin derge dedi. Kazağım dedim. Sen kaçan gördün öyle Türkmenlerde sürüsügen et anan gerçeği olur. Al Kazaklar da olur, Kırgızlar da olur. Oy be bunu ne değil? Bu plovtu biz yazatmamız. Teze öyle çağır kazına geçirim sıravat, çögölü alıp geçirim sıravat. Vay rahmat biz koşacak kaldı. Koşacak kalsak mı ne? Oşandayan başlar uyalı, başanan ayağına çeyin gep kılıp katkırıp gülüp kalabız studentlik günderde. Bizde mevağı Kırgızlar bolgan soň bizde daima et, nan bolup turat da biz emansız bolubuz. Janağı Elena Yakovleva degen aktrisa, ataklı aktrisa, jana Kamenskiyde oynagan, janağı Interdevичкада oynagan. Oşol köp kelçi. Anan janağı bizdin gerçi sürüsügen etlerden oşol köp. Anan Dmitri Pevtsov degen Moskvada hazır eng popüler aktör. Oşlar paralelini okuşubuz. Kırgızların tamagınca uşunçalık taң kalışı da. 27 bala деп атпайсызбы? Бүтүп келгенден өзүңүздөрдүн ушу дараметиңиздерге жараша көбүрөөк лирикалык ролду жаратат, кээде драмалык, көбүрөөк комедиялык. Ар бир жерде ошого актер жетишип болсо ошого жараша бөлүшчү эмес беле. Анан сиз каяка бөлүндүңүз? Мен комедиясында ойнодум, трагедиясында, драмасында. Мисалы Курманбек спектаклинде Хан ичкич Корунханды ойнодум. Терс карма. Токтоолот Абдумомуттун Абир кечирбейт, сүйүү жана дос. Нурдинди ойнодум. Менин курсташым Кыргызбай ойноду, Нурдин экөөбүз эки состав ойнодук да энди. Лирикалык герой. А мисалы жана Жангелингенде Эргештеги бул жеткен комедия. Мен ошондойлорду көп ойнодум да. Сиз өзүңүз кайсы ролго жакыныраksыз? Комедияга? Жо меники баары бир, кандай рол берсе деле. Ошондо режиссер бергенден ойношко туура келет да. Амплуасына жараша бөлүп берет. Алганда амплуада актерлер болот. Искендер Рысколбеков жибербеди. Анан чакырган жокпу сизди Ошко кайра кел депчи? Чакырган жок, көндө эле баарыбыз эмеге барды, Көл театрына. Анткени группаны ал убакта бөлчү эмес да. Ал убакта мына Абсамат Масалиев Обком партиянын биринчи секретары болчу. Көл театры үчүн атайын сиздер даярдап кетирген? Атайын ошо Көл театрына бизге үй куруп, театр куруп, биз окуп атканда. Анан ошо жака алып барышты да. Атайын Көл театрына театр ачышты. Анткени Көлгө бир театр керек болчу. Ар бир областтарга бирден театр керек да. Ошондо канчанчы жылы ачылды ошо Көл театры? Ошондо 83-жылы биз бүтүп келип анан Көл театрын ачтык. Бизге чейин болгон. Кийин алар жоюлуп кетип, колхоз, совхоз театрда анан Көл театры бүтүп, Тяньшан театрына да ошака отор кошулуп кеткен да, жабылып калган. Анан кийин анан бийин биз келип анан кайра ачтык да. Канча жыл иштедиңиз Көлдө? 10 жыл иштедим. Анан 10 жылдан кийин Бишкекке келдим, тиги Тюзга актер болуп келдим да. 3 жыл иштегенден Кыргыз драма театрга которулдум актер болуп. Анан актер болуп иштеп аткан учурда, анан училищага рештен сабак берип калдым. Галина эже Ибраева директор болчу, окуу жайдын директору. Ошо улуттук драма театрынын алдында театралдык окуу жай бар да. Гүлшайра Дулатова деген эжебиз бар, ошо реч боюнча мастер болчу. Ошол эжеге ассистент болуп иштеп калдым да. Реч боюнча сүйлөө, сахнада сүйлөөгө деп коет. Өзүнө Москвадан көп нерсе бар болчу, анан ал кишиден алып анан бир жакшы иш кылып калдым да. Менин оюмда жеке 20 жылдан бери ар кайсы театрда, Чүйдө, Жаш көрүүчүлөр театрында, Курчак театрында, Кыргыз драмда, Нарын облустук Муратбек Рыскулов атындагы театрда дегил ушу директор болуп келесиз да. Менин оюм, сизде жогоруда айтып өттүңүз, атам башкарма болчу деп. Анан жөндөн жөн директор болбойт. Бул деген адамдын характери, мүнөзү да болуш керек да ошого. Туура. Туубаса төрөлүшү керек. Туура. Сүйлөө, реч алып жүрүшү, тарбиясы дегенде. Ошонун да түрткүсү бар деп ойлойсузбу? Бул абдан ошол нерсе, бул директорге жөндөмдүүлүк керек экен да. Бул кадаа туубаса талант болуш керек экен, жөндөм болуш керек, уюштуруучулук. Үйдөгү тарбия. Үйдөгү тарбия, ата-энеңдин тарбиясы, андан сырткары директорлукта калыстык болуш керек. Кең пейил болуш керек. Анан дипломат болуш керек адам. Сөзүңүз каралжы. Атаңыздын кайсы сапаттарын колдоносуз азыр ушул? Сиз директор болуп туруп, айылды башкарган ошол учурда башкарма деген сөздүн укмушу кадыр бар. Айыл өкмөттүн баркы кетип калса керек, эми билбейм, кечирип койсун. Мен атам биринчиден бул абдан жөнөкөй болчу. Башкарма болгондон жөнөкөй болчу. Ошонусун башкармамын деп бирөөгө корсулдап үн көтөргөн эмес. Атам тескеринче баарын ынтымакка чакырчу. Жөнөкөй болчу. Үйгө алып келчү элдин баарын. Үйдөн чечилбеген маселени үйгө отуруп тамагын бышырып берип ошол жерден чеччү атам. Эң ириде ынтымак, жакшы иш жүрүш керек болчу да. Андан сырткары ар бир адам менен сөз табыша билген, сүйлөшө билген киши болчу. Атамдын ошол кылган эмелери мен кээде эстейм да, кандай адам эле, кантип ошол
bir ayıldı başqarça эле ата. Кандай кылып чакырып келип мен анын баарын көрдүм да. Театрдын тегереги таптаза болуп жаркырап адамдын көңүлүн алып туруш керек. Театрдын алдына келген адамдар жаркыраган тазалыгын, ооздугун, маданиятын көрүп ошол жерден биринчи баягы жан дүйнөгө эме алыш керек да. Театрдын алдына. Бул биринчи этап. Фойеге киргенде фойе өзүнчө бир театр болуп туруш керек. Укмуштай музыкалары менен, укмуштай сүрөттөрү менен, актерлордун сүрөттөрү иши кылып өзүнчө бир спектакль болуш керек. Анан үчүнчүсүндө анан чыныгы чуудага кириш керек да, керемет укмуш спектакль. Ошондон чыккандан кийин адам таптакыр башкача болуп чыгыш керек да. Жөн эле аба каткырып күлүп жөн эле эмес, терең ой менен жан дүйнөсүн тазалап чыгыш керек. Спектаклдин максаты адамдарды ойго салуу, түз жолго салуу, багыт берүү адамдарга жакшылыкка болот. Максат ошол да. Жан дүйнөсүнө майрам тартуулаш керек да. Илгери баягы укмуштуудай көйнөк, укмуш костюмдарды кийип анан театрга келишчү адамдар. Эң биринчи ушу кайсы чүйдөн баштадыңыз, кандайча келип калдыңыз бул? Мен эң биринчи ошол жанагы театралдык окуу жайдан баштадым, директорлукты. Театралдык окуу жайдан баштап жөндөмдү көрүп калышты. Ошондон кийин эле анан мени мамлекеттик жаштар театрына которушту, директор кылды. Ал убакта союз урап, бир системадан бир системага өткөн учур, акча жок. Эл каранан жеп, өлбө жаным болуп калган. Театрларга акча бөлүнбөй калган, каражат жок болуп калган учур болду ошол. Маданиятка көңүл бурулбаган. Кандай кылыш керек да анан ошол убакта Ташкул Керексизов деген агабыз бар эле да, азыр дагы атактуу киши. Жаныш Кулманбетов Талант жана тагдыр деген Бакен эженин өмүрүнө арналган бир укмуш керемет чыгарма жазыптыр. Анан дароо оюма кетти, ошол залкар адамдын арбагын ыраазы кылып туруп баштайын деди. Анткени эже акыркы жылдары түздө иштеп калган, чогуу иштеп калганбыз. Жаңы жылдан бир 3-4 күн мурун азыркы Сейтек балдар борборунда болчу. Ошол бир канатында түз турчу. Анан ошол жаңы жылды тосонон Бакен эже келди. Чогуу отурабыз. Эже ошол күнү бир болуп көрбөгөндөй бийледи. Болуп көрбөгөндөй сүйлөдү. Ушундай төгүлдү да баягы Народный союз СССР. Өзгөчө бир отурду, анан эшикке чыгып такси чакырдык. Такси келип анан салалы деген, анан эже болбогот, кереги жок таксинин. Жакында жерде турам деп. Ошол убакта эшикте кыламыктап кар жаап аткан экен. Аппак болуп ушундай жай жаап атат. Эже карап туруп, кантип ушуну көрбөй мен азыр такси менен кетип барам. Анан ошо нары жакын эле экен, узаталы десек жок, мен өзүм эле жакын деди. Анан эже ошо тыбыт жолук салынган көк драп пальтосу бар экен, чыпыйган өзүнө жарашкан. Ошону оронуп алып, анан түп-түз болуп кетти. Баягы аппак кардын арасында эле бир караан кетип атат. Эженин артына карап ушундай бир башкача көрүнүш болду. Анан эже ошентип улап биз карап тура бердик. Карааны көрүнбөй калганча көчөдөн кетти. Ошондон кийин 3 күндөн кийин жаңы жылдын алдында көчөгө чыгып баратканда машина уруп кетиптир. Машина уруп кетип анан 13 күн эмеде жатып калыптыр. Эч ким тааныбайт дейт. Кокустан да бир медсестра кыз карап жүрүп анан эжени таанып калыптыр. Бакен эже турбайт. Анан барып анан врачтарга айтып анан ошодон билишиптир. Анан 13 күндөн кийин бизге кабар жетип атат. Көрсө эженин ошол акыркы коштошуубуз экенде көрсө. Эже ушунчалык суктанып кетти да жаратылышкачы. Анан ошону эстедим да. Деп анан Жанышбай көкөсүрүп кой. Биринчи эженин мүрзөсүнө барып, Куран окуп, эженин арбагын эстеп анан биринчи жумуштан ошо талант жана тагдыр менен баштадым. Укмуш спектакль болду. Ыйлабаган адам калган жок. Анан ошондон ошо Ташкулага 50.000 сом берди мына Темирлан коюп алгыла деп. Ошондо мен ошо Ташкул Керексизов коюп ушунчалык ыраазы болдум. Ошо бир тыйын жок. Анан кийин Ташкулованы чакырдым. Ташкулова эже байке ошо жубайлары менен балдары менен келип көрөм. Ушунчалык ыраазы болуп кетти. Ошондон кийин анан ишибиз оңолду түздөн. Анан биринин артынан бири чыга баштады. Владикавказга чейин эл аралык фестивалга баштады. Эже батасын да бергенде. Бата ошо арбагында ыраазы болду да. Анан ошол жыл анан Бакен Кыдыкеев атындагы театрда анан аракет кылып документи толук бүтпөй калды. Бирок ким ошо ойго келди? Кимдин идеясы болду ошо Бакен Кыдыкеев? Мен өзүмдүн идеям. Сиз айттыңыз, Мен өзүмдүн идеям болду. Ушуну коюш керек. Ошол эжени качан аты бир жерге коюлуш керек да, ал адамдын ысымы түбөлүккө калыш керек. Мага ошол ылайыктуу болду да түз. Анткени акыркы жылы түздө иштеп өлдү деп атышты. Документте чалабыла бүтүп калды. Ал убакта мен иштеп эле анан мени дароо эле Курчак театрында. Анан биринчи ошентип иш башталган. Канча гран-прилер, канча сонун спектакльдер коюлуп, түздүн дагы анан дүңгүрөп аты чыкты да. Курчак театрында ошо Жалил Медин экөөбүз ал көркөм жетекчи, мен директор болуп. Ошол жерде биринчи жолу Курчак театрында жана Чыңгыз Айтматовдун ошо Найман энени коюп, уну Томого деп койдук. Бир башкача спектакль болду. Ошол жана Казакстанда өткөн эл аралык фестивалда Алыстар тобунун төрагасы Униманы жетектеген Марек Вашкел деген Венгриядан, Болгарияда иштеген, Польшада
emgek kılgan. Anan oşol Polşadan gelip oşol jürinin töragazı oldu. Men spektaklde kalыс katar emes, görүүчү katar görüp oturup taң kaldım dep. Anan oşonda Kazak tuğanдар бербейт de Grand Prix'ni оңой. Ana şonda Grand Prix'ni alıp kettik sonra. Ayakta kança jыл emgектendiniz? Ayakta 7 yıl emgektendim. Oşo tomogonu Roza Isakowna эжекебиz görüp kalgan eken. Аябай сонун спектакль экен Темирлан. Ушуну бүт мектептерге көрсөтсөңөр жакшы болот эле деп калды да. Анын эми тарбиялык мааниси, коюлушу, куурчактарды көрсөңүз таң каласыз. Андайды эч ким көргөн эмес да. Керек болсо Образцов театрынын артисттери көрүп таң калып калган муну кандай кылып жасаганса. Бүт областтарды кыдырып жүрүп, акча таап, ошо бир тыйынын коротпой туруп унаа алдык, автобустарды алдык да. Ошондой жолдорун таптым да. Өткөндө тиги театрларда эмнелер бар занан Болот Куланбаев деген азыркы директор айтып атпайбы? Темирлан Камашевичтин убагында алынган гана бир эмебиз турат, мини автобус, башка эчтеке жок деп айтып атат. Приятно бир чети. Мен ошондон Курчак театрын ал жагынан колдоп кеттик. Ал жагынан Курчак театрда чоң аренага чыктык аябай. Анан ал жерде иштеп аткан ана Кыргыз драма театрга которушту. Ишиңиздин, эмгегиңизди баалаган турайбы? Баалаган. Сатыбалды Далбаев деген бир аксакал агабыз бар эле, анан ал киши айтып калды. Көп баягы спектакльдерди көрдү. Талиева министр болчу, анан ошо кишиге айткан экен, ошо Темирланда жөндөмү бар экен, ошо улуттук театрга алып келсек бир топ жакшы иш болчудай го деп айткан экен. Анан алып барышты. Ал убакта ошо директори кетип ушундай болуп аткан экен. Анан бардым. Келгенде эле ушу театрдын эми Курчак театры, Түз театры, кичи театр. Кыргыз академиялык драма театры, Абдумомов чоң театр. Бул Кыргызстандын улуттук театр болуп атпайбы, Кыргыздын жүзүн көрсөтүүчү. Көзүңүзгө эмне учурады эң биринчи барганда? Эң биринчи келгенде мен ага чейин билчим кичине ынтымак жогорак эле да. Театрда эки-экиден арыз жазышып, эки мындай бөлүнүп калганда, ажырым болуп калган, анан ошондой болуп калганда, анан мен биринчи эле ошол максатым кантип ошолорду ынтымакка алып келем. Ынтымагы жок жерде эч качан иш болбойт. Улуу нерселерди жасай албайсың, ынтымак болбогон жер. Анан ынтымакты келтирердин алдында мыкты спектакльдерди коюш керек. Менин сөзүм өткөндөй болуш керек да. Жөн эле барып эле иш кылбай туруп ынтымакка келе берсең да бирөө угат, бирөө укпайт. Анан ошол жерден анан Жалгыз айымдын келиши деген бир укмуштай спектакль койдуруп, укмуш чыкты. Мен режиссерду чакырып, Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолунда Анара Сыдыгалиева деген бир эжекебиз бар. Ошол мына жогорку кеңеш менен сүйлөшүп бир 150 000 сомдой акча алган экен, ошол койдурам деп. Аны Офелия эже коймок экен, Эркинбаева. Ооруп калып анан кое албай калды. Анан мен акчасын эсептесем, акчасы жетпейт. Анан үстүнө дагы акча сурап, 100 000 кошуп, анан Марат Козыкеевге койдурдук. Өтө сонун спектакль дүңдөй түштү. Андан кийин анан менин максатым уже классикага каттаныш керек болуп калды. Чоң классикаларды койбосок болбойт деп анан Тамиристи койдургум келди. А дегенде Бактыгүл Чотуров эжеге барып, ал Тамирис жөнүндө роман жазган экен. Мен ал кишиге айттым, ошону драмага айландырыңыз деп. Бактыгүл эже ошо Шекспирлерди, Малиерлердин баарын окуп чыгып, дүйнөлүк драматургияны окуп чыгып, ошону жаздым, укмуш жазылыптыр. Тамирисибиз ушунчалык удачно чыкты. Кийин Индиянын элчиси экөөбүз бир чоң бир жыйында таанышып, экөөбүз ошо чогуу туруп таанышып калдык. Анан мен ошо Индиянын элчиси болом. Мен айттым, мен улуттук драма театрынын директору болом, экөөбүз сүйлөшүп. Анан ал айтып калды, мен да театрды, искусствону жакшы көрөм. Өзү художник экен профессиясы. Сүйлөшүп отурганда мен айттым да, сиздерде Индияда атактуу эпосуңар Махабхарата. Бар, окугансыз деп окугам. Ошону сахналаштырсак кандай болот десем эле таң калып мени карап калды. Ошону болобу? Болот дедим. Аны ким билет, ким жазат? Ал Махабхаратанын чыгармасы бар, биз билебиз. Менде жаза турган драматургтер бар. Эң сонун болот деди. Анан мен айттым, бир гана нерсеси каражат жагынан. Эгер кое турган болсоңор каражатты мен чечип берем деди. Ама Алтынай Темирова деген биздин акын ошол жазды. $10 000 бөлүп беришти. Шамил деген биздин сонун жаш режиссерибиз бар. Аябай таланттуу режиссер Дыйканбаев. Анан чын-чынына келгенде аябай ушундай сонун, аябай сонун спектакль жаралды. Индиянын элчиси дайыма келет, менин жанымда отурат, экөөбүз көрөбүз. Аябай ыраазы болду. Анан премьерага даярдандык. Анан ошо Жаянт Кхабрага деген ошол эмен Индиянын элчиси. Анан бүт элчилерди чакырды. Кыргызстанда болгон ал элчилер бири-бири менен байланышта отурат. Келип спектакльди көрүштү. Ушундай овация менен сонун өттү.
Мощный спектакль. Эртеси күнү анан элчилер чала баштады. Көрсө, бул сонун турбай. Театр аркылуу алар өздөрүнүн адабиятын, Ооба, даңазалап атат. маданиятын даңазалап атат кыргыз элине. Канча жаштар көрүп атат, канча адамдар. Сизди театр актер эле эмес, ошондой эле директор катары да эмес, ошондой эле кино актеру да катары кыргыз эли жакшы тааныйт дегендей, көбүнесе сиз бир өзүңүз бийдин ролун, генералдын ролун, терс каармандардын ролун аткарып жүрөсүз. Анан эң алгачкы ошо кино тасмаңыз тартылган. Эң алгачкы ошо жана Нокдаун деген фильмде ошол кичинекей эле роль, өтө чоң роль эмес. Ошо көпкөн жигит, ошо Нокдаунда баягы атага чыккан боксер жокчулукка учураган учурда ошону алып барып, боксерди алып келип мен мүрзө салдырам да. Эми өтө чоң роль эмес, бирок ошондон башталган да меники. Канча жашта элеңиз ошондо? Ошол убакта 24-25 жаштар болсо керек эле. Көпкөн баланын ролун ойнодум да. Косуң, Машинада дагы ончактысы бар. Адарактан. Жо, мен машинайда. Үсөнкул байкенин Акчардагы анан чиркин өмүрлөрү башталды. Так. Кайсы күнүм үчүн? Налог төлөгөнүңүз үчүн. Ошол эле. Кино жаатына да жаштардын кайрылып жатканын аябай кубандырат. Өзгөчө мюзикл жакшы орундарда алды да, эл аралык фестивалдардан. Дарак кырында. Сиз бийдин ролун аткардыңыз. Нукура кыргыздын атасынын намысты бир бекем карманаган. Ырдап дегендей, кандайча тартылып калдыңыз? Айбек Дайырбеков бүгүнкү күндө эң мыкты ишенген режиссерлорубуздун бири да Айбек. Анан келинчеги Толкун продюсер. Анан муну көп жылдардан бери сценарийин Айбек көп жыл болгон экен, бир жагы 7-8-10 жылга жакын даярданып жүргөн экен да буга. Атабыздын башынан өткөн окуясы бар экен, анан жанагы окуя Базарбайдын ошону бириктирип, бир сценарий кылайын деп анан ошо бышып жетилгенден кийин анан тартып баштаган экен. Анан бул кастинг мага чейин 4-5 ай мурда башталса керек. Анын ролдордун баарына кастинг болгон аягында анан Базарбайга келип анан Базарбайды издешиптир да аябай. Таппай калат. Анан ырдаш керектиги да бирөө айткан экен, Темирлан деле ырдай алат. Ошондо көрбөйсүң десе анан Айбек айткан экен, эми статный киши аябай жарабайт. Бизге кулагы делдеген, мурду барбайган, моюну жок бир страшный бай керек. Бир типаж издешкен экен да. Bir gün Umsunay деген ошол училищеда окуган актриса, ошо жана актерлор боюнча режиссер болуп кирген экен. Умсунай да айттыр, ошо Темирлан ага чагын. Ой, ал болбойт, ал жарабайт. Умсунай айтып калды, агай бир келип көрбөйсүзбү? Мен чакырбаса эмнеге барам? Токтогулдан келсем кайра чалды, агай бир келип кетпейсизби? Тиги Айбектерге да десе, чакырчы, успокойтсечи, чакырып кой деп тамашалап эткем. Ага чейин көп актерлорду көрүштүр. Съемка токтоп калыптыр. Убагында башталды Базарбайды изде. Ана мен келдим. Келсем ошо эски киностудиянын алдында ошол Максат жана художник, Айбек, помощниктер отурган окшойт. Анан үстүмө бир жаман чапан берип, ойноңуз деди. Мен ойной албайм азыр. Мен муну тексти берди, мен ойной албайм. Кандай ойной албайм? Мен ойнойм, мен даярданышым керек. Жок, калган актерлор келип дароо ойноп атпайм. Алар ойноп аткандыр, мен ойной албайм. Бир күн убакыт бер, мен эртең 11-де, 10-да кел десең, мен даярданып келейин. Жактырбагансып каршы эми ушинтет дегенсип. Анан мейлем болуптур деши анан түнү менен анан аябай даярдап. Таң аткыча иштеп эртең менен келип анан алпакты кийгизип, чапанды кийгизип ойно дешти. Ойнодум, аягына чыгып кеттим. Аны токтотуп анан Айбек айтып калды, Темирлан байке бир жеринде бир ачууланган жери бар, ошого кичине ачууланып коесуз. Мейли, кайра ачууланып койдум. Бул жер менин киндик каным тамган жер. Бара бериңиз деп койду, кетип калдым. Кечинде эле байке сиз өттүңүз. Эртең келиңиз. Ошол убакта мен жаңы Кыргыз драма театрынан бош болуп калган учурум болду. Панорамада дачам бар. Панорамада ошол туунун алдынан күндө бир 7-8 чакырым чуркайм да ошо кыры менен. Чуркап өзүнчө скульптура жүргөн арыктап калган учур болчу. Кудай жалган. Арыктап калган ошода жардам берип кетти окшойт, же Кудай ошондой эметти. Кочкордун жанагы Сараласаз деген жайлоосунан бар, ошол жерден башталды. Аябай сонун, бирок татаал жерде тартылды. Жанагынын баарын тартыш канча эме 200. Канча ай тарттыңар ага? Эми ошо меники жалпы аягы бир 5 айдай тартылды да баш аягы. Казакстанга чейин бардым, бул Россияда чоң залдарда болду. Анан көп өлкөлөрдө бир 3 өлкөдө гран-прин алды, аяка биз бара алган жокпуз. Болот агабыз Шамшиев келип көрдү бул фильмди. Бана чыкканда мени куттуктады. Фильмди бүт сен кармап турат экенсиң. Анан мага айтты, Темирлан бир чоң иш бар. Кожомкулду тарткан атам. Главный рол бар, ошого кимди тартам деп ойлонуп жүрдүм, бүгүн таптым деди.
ушул формаңда жүр. Өтө главный роль, өтө сложный роль. Ойной турган роль дейт дагы, мастерство керек. Акча бөлүнбөй акча өтүп кетпейди. Кээде чалып калчы мен нарында. Темирлан, форманы бузган жоксуңбу деп. Жок болот ага, мен де давай держись. Это же мощный, мындан да укмуш роль болот деген. Аны эгер чыгарчы болсоң бүттү, сен уже эстелик тургузасың депчи. Арман. Эми мюзикл болуп атпайбы? Анан кинодо жалаң ыр менен коштолот сүйлөгөнүңөр. Сиздин үнүңүз жазылдыбы же башка сизге дублер болдубу? Дублер Марат Ибраевдин үнү жазылды. Мараттын үнү да сондай. Жогоруда бир эмес эки жолу айтып кеттиңиз. Көрөрмандарды да кызыктырып койдуңуз окшойт. Жакшы ырдайм деп. Анан сөзүбүз куру болбосун деп ырдап бербейсизби агай? Бир куплетин ырдап берейин, Казактын белгилүү композитор Илья Жаханов жазган. Мен элем өзүңдү сагынган, туган жер тузуна багынган, келемин узак жол алдымда, махабат күтөмүн айылдан. Руслан Акундун кинорежиссер Көкбөрү кино тасмасында дагы сиз генералдын ролун аткардыңыз. Көбүнчө ушундай сиз жанагы жогоруда режиссер айткандай статный роль сиз үчүн жаралгандай да. Кенде калып калгандай. Бул фильм тууралуу айтып берсеңиз. Эми Руслан аша балдары чалып калды, агай сиз ушу генералдын ролун ойноп бересиз, биз ошону көрүп атабыз. Анан мейли. Эми бул кызык нерсе да. Буга чейин Феликс Шаршенбаевич Кулов сагайга окшоштурушуп мени. Анан ошондо рекламаны ойногом. Генералдын ролун ойнойсуз депчи. Анан Феликс экөөбүз көп жолугушабыз. Ал экөөбүз аябай мамилебиз жакшы. Анан мен айтам, Феликс Шаршенбаевич, мени болсо Феликс Куловсуң деп сурашат десе, айтып кой дейт. Я родной брат деп айтып кой деп. Экөөбүз көп сүйлөшүбүз. Реклама ролу. Анан ошондон кийин мени Феликс Шаршенбаевич окшоштурушуп анан генерал кыла беришет да. Пусть все знают, что я у генерала машину ушатал. Мен просто бүгүнкү күндө ушу биздин жаштарга рахмат айткым келет да. Может кино начар чыгып калышы мүмкүн. Болбой калышы мүмкүн. Ошентип такшалат. Чем отура бергенден көрү тарта бериш керек. Көрө көсөм болот, сүйлөй чечен болот деп коет. Бизди чакырат кээде. Чакырганда тыйыны жок болуп калат бирөөлөрдүн. Мисалы мен ошол бир жаш бала бирдеме тартып атса, эми колунан келгениңди бер дейм. Эгер бере алсаң бер. Эгер бере албасаң мен жардамым ошолса түшүп берейин. Кичинекей рол. Биз аларга жардам беришибиз керек. Анткени алар биздин келечегибиз. Биз азыр керкейип, мен атактуу актерларым, мага акча төлөсөң барам, анан сценариң жакпайт деп керкейген болбойт бизге. Тескерисинче ошол балдарга дух берип, ошого түшүп берип, кичине болсо да жардам беришибиз керек. Ар бир иштеген театрда ата болуп, жаман балам, жакшы балам деген жок да, баарына тең карап деп. Жашоодо кандай атасыз? Жашоодо ошондой. Мен үй бүлөң, эми айтайын дегеним, үй бүлөңүздө кандай атасыз? Кардуусузбу? Көрөрмандар үчүн да кызык болуп атса керек, мындай чыгармачыл адамдын артында жакшы бир тыл турса керек деп. Үй бүлөңүз кандай атасыз? Мен үй бүлөмдү аябай жакшы көрөм. Мен болот кээде кичине какус кыласың. Анча, бирок негизинен мен баягы сөз менен, акыл менен жеткирем. Аял деген бир музыкалык бир инструмент. Кыйын эркек, эгер кыйын болсо, мен скрипкага эле теңеп койчу аял. Ошо скрипканы канчалык ойной билсең, ушунчалык куулжуган үн чыгат да. Ойной албасаң, таңкылдаган үн чыгат, керек болсо кылын үзүп алышың мүмкүн. Сиздин жолуңузду жолдогон балдарыңыз барбы? Менин бул искусство жагынан жок. Канча балаңыз бар? Канча небере? 3 уулум бар. Неберелер Кудайга шүгүр. Бир 3-4 неберем бар. Ошо жубайыңыз. Эми сиз артист болгондон кийин элдик адамсыз, командировкада көп жүрөсүз. Сиздин чыгармачылыгыңызга кандай көз карашта дегенде, кызганган күндөрү болотпу дегендей. Мен кызганып, тиңде болсо нарынга жибербейт эле да бишчил. Жартыңан барып алат эле да. Бизде түшүнүү менен мамиле кылабыз. Ушундай түшүнгөн үй бүлө бар да. Мен абдан бактылуумун. Ошого рахмат айтам. Театрды өнүктүрүү жолдорун элге жеткизүү, мурунку абалына жеткизүү үчүн эмнеден баштоо керек дейсиз? Эми биринчиден мыкты эл келиш үчүн театрды көтөрүш үчүн мыкты чыгарма керек, автор,
мыкты режиссер, мыкты актердук состав, мыкты композитор, мыкты художник керек. Ошо мыктыларды колдой турган мыкты каражат керек. Вот ошо бардыгы төп келип туруш керек да. Ошондо гана биз анан элди ээрчитип кете алабыз укмуш нерсе менен. Анан болбосо каражатым жок, анан бир болмогон нерсени коебуз, элиң келет, иренжип кетип атпайбы. Биз майда нерсеге түшүп кетип атпайбыз. Анан театрды кантип көтөрөбүз? А театр деген дайыма бийик болуп туруш керек. Адамдардын аң сезимин, жан дүйнөсүнө бүлүк салып, бийикке көтөрүп туруш керек ар бир спектакль. Сиз жеке эле жетекчимин деп эле кала бербей, алар менен аралашып роль ойноп турсуз. Андан тышкары киного тартылып турсуз. Убакытты кантип таап жаттыңыз? Убакытты эми туура пайдаланыш керек да. Убакытты тапса болот. Мисалы мен киного чакыра турган болсо, мен алдын ала ошо директорлук иштеримди баарын жасап, керек нерселердин баарын даярдап коюп, анан иштин баарын коюп коюп анан барам да съемкага. Эң негизгиси каражат таап даярдап коюшум керек да. Анан ишке кирише берем. Каражат болгондон кийин кыйынчылык жок, каражатым турат. А берки директордун орун басарлар өздөрү ишин кыла берет. Эли журтуңузга каалоо тилегиңиз? Менин элиме кааларым кырсыктан, жаманчылыктан, мындай оорудан сырткары болуп аманчылык болсун дейм. Аманчылык бардыгын жеңет. Аманчылык бар жерде жаманчылык да жеңилет. Аманчылык бар жерде жакшылыктар болот. Ошон үчүн элиме тилегеним аман болгула деп айтарлым. Аман болгула, ынтымактуу болгула, биримдиктүү болгула деп айтарлым. Элиме жараткан Алла Таалам токчулук берсин деп айтарлым. Чоң рахмат. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Рахмат. Бар болуңуз агай, ден соолукта болуңуз. Рахмат. Жакшы бир маданиятына, кыргыздын маданиятына салымыңызды кошуп, элиңиз менен аман эсен жүрүңүз. Рахмат. Ушуну менен бизге берилген убакыттар да соңуна келип жетти. Эмки эфирден амандыкта жүз көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.